Бардыгы ыймандуу, бирок акыйкатты айт деп, акыйкатты айтсаң чыдабай кетет, кыпкызыл болуп эле, анда өзүң эле бейишке кире берчи, мен барганда көрүп жатармын да деп эле ыймандаш үчүн ошол ыйманыңа даяр адам болсо, анан акыйкатты айтып, анан ыймандаша аласың да. Биздин ыйман көтөрүлүп төмөндөп турат. Ошондо ыйманыбызды түзөп турушубуз керек, амалдарды түзөп турушубуз керек. Азыр бардыгы эле мусулман, бирок намаз окуган жок. Мусулман, бирок ораза да кармаган жок. Эмне десең, мен ораза кармап ачып алып кайра күнөөкөр болбойн, жөнүнө жүрөйүнчү деп атам деп элечи. Азыр күнөөкөр болуп жаткан менен иши жок. Намаз окугандар бир заматта таштап коет го. Намаз өтө чоң, өтө кыйын иш. Кимдерге? Алладан коркпогондорго. Күнөөнү көп кылган адам намаз окугусу келбей калат. Анан адамдар айтат да, мен намаз окуп жүрүп таштап койдум. Сен ким экенсиң намазды таштап кое турган? Намаз сени таштап койду да. Сендей күнөөкөрдү жакындатпай койду. Жүрөгүнө ниет кылып мен көбүрөөк сооп иштейм деген адамдарга кайсы амалдарды кылса көбүрөөк сооп топтой алат. Аллах Таала Куранда айтты го. Алланын рахматынан үмүт үзбөгүлө. Аракет кыла берсең, канга чыган чейин, денеңден жан чыгып кеткенге чейин. Адам баласын Аллах Таала ушунчалык башкача кылып жараткан адам баласы. Өтө тез өзгөрө тургандагы адам баласы, өтө тез бузула тургандагы адам баласы да. Мынчалык өзгөрө турган эч нерсе жок. Ошондон мына Рамазан келди, алхамдулилlah. Өтө чоң мүмкүнчүлүк адам баласы өзгөргөнгөчү.